Мына туғандар, ассаламу алейкум. Өрік гүлдеді. Мына ушул өрік гүлдеп отқан жер Баткен облысы Кадамжа районы, Кыргыз Кыштак айылы. Кайсыл бак экенин сразу эле билдиңиздер. Бул бак Баткендик реформатор агроном Багбан агабыздыкы. Толобек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына элге убада бергендей, былтыркы жылы майга жакын тигилген өрүктөр. Мына гүлдөөнүн алдында турабыз. Бир катар суроолорум бар. Кудай кааласа ошого жооп берсеңиз. Биринчи суроо. Бул өрүктөр качан бышырабыз? Бул өрүктөрдү Кудай кааласа бышыш мөөнөтү 25-26 апрелдерде бышат Кудай кааласа. Биринчи сурооду сорттору кайсы өлкөдөн келген, качан тиккенсиз? Эмне болуп тигип калдыңыз? Бул өрүктөр Туркиядан келинген өрүктөр, полукарлик Эсептелет, эсептелет, сорту Присе деген сорттор. Так, телефон болуп калды. Булар азыр Толобек суук болуп атат да, бүгүн эртең кардын суугу келет. Бул суукта эч нерсе болобойбу? Булар Присе сорту -5 градус суукка чейин кеңири чыдайт. Кийин жамгырдан, үшүктөн буларга эч бир неме жок, коркунуч жок. Коркунуч жок. Коркунуч жок. -2 болсо да эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Азыр былтыр майда тигилген өрүктөн, ушул өрүктөн канча мөмө коёбуз быйыл? Быйыл уже частично эле обрезка кылды шашып. Негизиден өзү 9-та, 8-та, 7-ден 9-тага чейин шактуу койсоп, кийин 40 сантиметрге чейин калтырсак ошонусу достаточно болот. Бул азыр кыркылды элек же кыркылдыбы? Кыркылды го, частично эле кыркылды. Шашып неме кылып калдык, аякта азыр көчө тегип атабыз дагы. Азыр канчага канча тегилген бу жерде? 5ке 3 келген. Көчөтүн аралыгы 3, раттын аралыгы 5. Ошондо бир түптөн канча килограмм алсак болот быйыл? Эndi быйылкыга менимче жарым килограммдан 1 килограммдын айланасыда алса болот менимче, кеңири элечи. 1 килограмм алса болот, Эгер 1 килограммдан алса, 25 апрелге чыгарабызбы буюрса, убада бергенде? Ооба, Кудай кааласа. 25 апрелге чыгарабыз, Чыгат, Кудай кааласа бышат. Бул бага кандай таасир берет? Бага кандай болушу мүмкүн? Энди эрте пышкан сорттор ар дайым пулу жакшы болот, акчасы жакшы болот. Баасы. Бул сорт менен баягы өзүбүздүн кашек өрүктөрдүн айырмасын айтып кетсеңиз? Бул өрүктөрдүн сортунун види деп коебуз да биз. Көрүнүшү өтө сонун, булардыкы чырайлуу. Андан кийин кашеки бир өрүктөрдүн калибровкасы кичине болот. Булардын калибровкасы чоң болот булардын. Кийин анан кийин түйөр достугу боюнча транспортабельнеси боюнча булардын транспортабельнеси өтө жогору. Казакстанга, Россияга булар кеңири барат. Кеңири барат, Муну демек Баткендин бренди, Баткендин кызыл алтыны десек болот экен да. Болот, кеңири болот. Кудай кааласа баягы эски сортторду эмес, ушул сортторду ата баштайт экенбиз да. Сөзсүз. Азыр эми гүл ачып, тегиз деле баштаптыр да. Бир 30%, 20% гүл ачып калыптыр. Буюрса базарда жарат экенсиз да быйыл. Ошол биз өзүбүздүн рыногубузда, Казакстанда, Россияда ушул бизден барган өрүктөр Кудай кааласа бренд болушу керек. Кудай кааласа. Азыр ошондо 1 килограммдан берсе 1 гектарга канча деген көчөт батат? 1 гектарга 660 түп батат. 660 түп батат. 1 килограммдан эсептесек 660 килограмм 7 айлык көчөттөрдөн алсак болот экен анда. Бир жылда актатса болобойбу? Жок, болбойт, актай албайт. Бир жылда актай албайт. Экинчи жыл актайбы? Үчүнчү, төртүнчү жылдары актайт. Энди бул жерде электричество татканбызда БСРда кылганбыз. БСР болгон, системасыга кеткен, магистральный линияга кеткен, акча каражаты чоң кетет. Ошол 3-4
Жылдарга уже неме беришти, баштайт, пайда беришти. Баштаса керек деп ойлойм. Былтыры Баткендин жыл адамы болдуңуз. Өрүк боюнча эң эрте жетиштирген сиз болдуңуз. Быйыл буюрса андан дагы эрте жетиштирет экенбиз буюрса. Мында секрет эмнеде болуп атат? Секрети туура агротехника деп ойлойм. Биринчи бир орунда. Биз энди поликарлык чет өлкөдөн келгендерден кийин өрүктөрдү сөзсүз туура агротехника коюшубуз керек да. Биз агрономдордун консультациясыз, биз немесиз кыйын да. Сөзсүз туура агротехника болуш керек. Бул баягы граммдары. Баягы сиздики элдикке караганда чоңураак болуп атат да. Ошол агротехникадан да түздөнүз. Сөзсүз агротехника. Туру агротехника болсо, суу бериши болсо, минералдык удобренияларды бериш болсо, немеси дагы калибровкасы дагы чоң болот. Агротехникада сөзсүз чоң. Сизде баягы ушул секреттерди да азыр жатса жатам, турса турам, толбой эмне кылса ошону кылам деп аткандар көп да азыр. Мурда билесиз да, биз бул көчөттү алып келгенде башында бул көчөттөрдү эч ким тааныбайт эле, сатылышы да кыйын эле. Азыр эми бул көчөттөрдө жок өзү негизи. Азыр кийинки жылга күзгө болуп атат, эми. Так, тамыры боюнча маалымат берсеңиз. Булардын тамыры мэре билан 29 деп коет. Таштуу жерлерге, шордуу жерлерге өтө жакшы подбой ошол. Тамыры. Анча мынча суудан калса да эчтеке болбойт тамыр. Биздин ошол таштуу жерлерге ошол подбой эң сонун. Эң сонун отурат, Мэре билан 29 деп коет.